Бул жабдык Талас облусуна биринчи жолу алынып келинди. Кадимки арыкка агып келген сууга насос салынып, сордурулган суу жогору карай тартылат. Бул түтүк мылтык шык алып келген сууну айланага мына минтип, жамгырлатып бүркүп турат. Кубанычбек Шабданбеков кооператив жетекчиси, жылына 100 гектар аянтка дыйканчылык кылат. Жылдан жылга курчуган суу тартыштыгы түйшүк жараткандыктан жамгырлатып сугаруу системасын орнотту. Мисалы бул 60 литр секундасына тартып поляга сугарылат. Бир суткада ушундай 60 литр суу менен 10 гектарга чейин сугарса болот будайды. Эң негизгиси жамгырлатып сугаруу топурак кыртышын жууп кетүүдөн сактайт. Биз эгерде колдонсок, Кудай буйрса, мисалы практикада YouTube'да көрсөтүп турат, 10 тоннага чейин будайды гектардан алса болот. Азыр мына мисалы жаан көп болуп, өсүмдүктөр чыга албай корка болуп атат. Ошо корканы бир аз үстүн жамырлатып эметсе, ошону эзип туруп коркадан чыгып кетет өсүмдүктөр. Ошого колдонсо болот. Мисалы биздин жайыттарга колдонсо болот. Суудан алып, сайдан алып эле үстүгө сууду айдасак. Бул аябай сонун нерсе, мен ошо алдым. Ушул биздин районго жаңы технологияны киргизели, ошо райондун аймагына ушундай суу тартыштыгы көп болуп атат. Былтыркы жылы аябай суу тартыштык болду. Анткени себептен бассейнден бизде 2 жыл мурун 25 куб суу түшүп турчу да, вегетациябаганда бассейнден, Талас бассейнден. Былтыркы жылы 1,5 куб суу түштү да. Водохранилищадан суу ичкендиктен, биз ошол сууга аябай зависимыйбыз да, бизде мындай атайын дарыябыз жок. Ошол себептен Май башкаты биримдиги кооперативи ушундай жаңы технологияларды колдонуп көрөйлү деп мына өзүнүн экспериментальный полясы. Бул системаны калкка жайылтууну жергиликтүү бийлик да колдоп, дыйкандарга жарыя кылууда. Бүгүнкү күндө суу тартыштыгын алдын алуу максатында президентибиз тарабынан 2 жылдан бери ирригация тармагына жалпы ремонт иштерине өзгөчө көңүл бурулуп, ошону менен катар эле быйылкы жылы 106 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. БДРлерди куруу максатында 17 долбоор сунушталган, анын ичинен 8 долбоор бүгүнкү проектированияга өтүп, иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Ал эми бул дрон аппараты жер үстүндө учуп, топурактын асылдуулугунун абалын аныктайт. Аныкталган жыйынтыктын негизинде керектүү азык чачылат. Ал үчүн бул жабдыкка азык куюлуп, талаага учурулат. Дыйкан көзү менен акыл тутат деген сыяктуу болуп, биз мисалы кайсы дарыны берерибизди да билбейбиз да. Анан өзүңөр көргөндөй биринчи дрон өтүп туруп, толугу менен анализ жүргүзүп кетет спектралдык. Бул өсүмдүккө бүгүнкү күндө кайсы витамин керек же кайсы химикат керек экен. Анан кийин ошонун негизинде керек болсо алда дрон ошону чачып берет да. Экинчи жагынан карасак, трактор ошол эле дарыны чачканда трактор көп нерсени тебелеп кетип калат да. Өзүңүздөр буга күбө болгондой, бул эч нерсени тебелебейт, абадан туруп эле чачып кетет. Эч бир неме зыянын келтирбейт да. Белгилей кетсек, облус боюнча 10 кооператив Айыл чарба министрлигинин жогоруда аталган долбооруна өнөктөш. Долбоордун алкагында жумушу аз, акчага убакытка үнөм болгон зыянсыз заманбап технологияларды колдонуу түшүндүрүлүүдө. Салика Садиева, Илхан Арыстанбеков, Ала Тоо 24, Талас облусу.